Ами ушинче болот турбайбы? Мен деле мындай чымын бар, мен деле өзүмдү өзүм күлдүрө берем депчи. Үйдөгүлөрдү күлдүрө берем. Анан ошондон кийин стендап менен ооруп калдым. Эмнеге Гузи деп жүрөсүз? Атыман уялып, сахнанын аркасында тургам, ошол жерден жүрөм жарылып өлүп каламбы депчи. Мурунку жолдошуңуз жөнүндө, балаңыз жөнүндө негизи Ал нерсени айтсам, жакшы болсо эмнеге этип калдың, өзүң жиндейсиң да деп айтышы мүмкүн. Ошон үчүн бул суроодон мага аябай тердеп кеттим го. ар ким баягы өзүнүн жаштык кезин жашап алып, анан 30га чыктым десем баары мени аяшат дейп, ушун жашың деле келип калыптыр. Сен деген картайганда жалгыз каласың, анан тиңдей мындай депчи. Мен картайганга чейин эми табармын. Аялдын стендапта жүрүшү аябай кыйын экен депчи. Негизи эле шоу бизнес дегендер мага жаккан жок дебейм. Жадырап жайнап комментарийге кирсем, бир жакшы сөз жок, бирөө да жок. Фиттин аркасы неудобный деле айтып койдум да, я ж не имела в виду другое. Алар өздөрү ошондой кабыл алып, хейт да адамды өстүрөт. Бул да хейт да эме жакшы жактары бар, типа. Ошолорго комментарий жазып отура берген адамдар бар экен да, алар ошо неге ушинтип деп койбоймбу? Биз деген травманы реально алчу элек го. Камчы менен, өлүк менен. Ама мен анан эси чок бир аз уяттыраак тамашаларым бар, анан ошолорду уксаңыз арынбайсыз деп коем го. Бирок азыркы жаштар андай эмес деп флиртовать этип мынтип көзүм стреляйт экен, Гузи ачылат. Эркелеп, нежная болуп, слабая болуп, страданияны сүйүү деп кабыл ала алабыз. Ошол нерсени окуп койгула дегендей. Мыкы. Жакшы, сени мактадым азыр. Акыр аягы баарыбыз динге келебиз, акыр аягы баарыбыз бара турган жерибиз бир дегендей. Саламатсыздарбы, урматтуу Маектин көрүүчүлөрү, катталуучуларыбыз, амансыздарбы? Сиздер менен мен Нуркыз Мерланбекова. Ал эми бүгүн бизде конокто учурда Кыргызстанда өзгөчө бир актуалдуулукту алып жаткан стендап форматында эмгектенип жүргөн, ошол жактагы юморист, блогер катары дагы белгилүү болгон айымыбыз Гузи Талантбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле негизи атыңыз Гузи катары таанылып жүрөт көпчүлүгүнө, анан толук атыңыз Гузель дедиңиз, Паспорттон Гузель. Эмнеге Гузи деп жүрөсүз? Атыман уялып дебейм. Жок, эми айтканга мен негизи Гузи деп кичинекей кезимден эле Гузи деп, үйдөгүлөр деле Гузи деп, анан ошо стендапка келгенде мыкылар деле Гузи деп эле, анан оңоро батыраак кулакка илинсин дедикпи, Гузи деп эле чакырчы, мен Гузи деп эле айтчы деп эле атып эле, ошодон Гузи болуп калды. Жогоруда мен сизди блогер катары дагы тааныштырып атам. Негизи стендапта жүргөнүңүздү билебиз, бирок блогду дагы алып барып качандан бери баштадыңыз? Анан сизди блогер катары айтсак болобу негизи? Блогерство бул деген аябай бул дагы бир чоң иш да. Блогерлер бар. Чын эле башоту менен ошо иш менен алектенип, ошол нерседен акча табып, өзүм блогермин деп эсептепчи. А мен блогман деле, мен акча таап 100% убактымды блогко бөлүп, ошо менен жашап, ошо менен турбайм да. Анан мен мындай өзүм көңүлүм Жаккан кезде эле тартып жаккан коесуз. кезде тартып, анан кийин кичине блогдун жардам берген жагы аудиториянын кичине көбүсү жанагындай эмеге карайм да, афишага жардам берет. Анан кийин концерт коюп калсак эмелерим, подписчик катталуучуларым келет, көрөт депчи, болбой эле ошол жака эле алып бара берем да. Анан негизи полностью блог жагына да өтүп, ошол нерсе менен алектенгим келет, бирок ага дагы бир аз убакыт керек да. Мен андан тышкары дагы өзүмдүн ишим бар да, жумушум бар. Анан көбүнчө жумушта болом. Анан үй бүлөм, баламан тинтип, анан блогко дагы полностью прям 100% убактымды бөлө албай атам. Ошон үчүн блогермин деп айта албайм да өзүмдү. Стендапермин деп көрөм. Негизи ушул өзүңүз айтмакчы, ошо стендап тармагы Кыргызстанга адашпасам акыркы бир 3-4 жыл аралыгында эле келди, эгер көп эле айтып койбосом. Негизи аз эле айтып койдуңуз. Негизи Мурдатан бери. Мурдатан бери бар болчу экен. Мен өзүм жакында эле билдим. Стендап тармагы, кыргыз стендап ушу 2-3 жыл мурда эле пайда болду экен деп көрсө, 10 жылдан бери эле стендап кечелер болуп келчү экен, орус тилинде. Орус тилдүү стендаптар болуп турчу экен. Мыкы деле эң биринчи билесизби? Мыктыбек Мукаев Россияга барбады эле, канча 10 жыл мурда барды эле стендап боюнча бир шоуга барбады эле. Ошол кезде эле стендап актуалдуу болчу экен. Просто өзүбүз көрчү эмес экенбиз да. Көбүнчө орус тилдүү болгондуктан орус аудиториялар көрчү экен. Анда деле кыргызча стендап деген да бар болчу экен. Анан кийин ортодо жок болуп кеттир. Анан кийин кайра мыкы алып чыкты да. Бул ошол кыргыз стендап болуп, кыргызча форматта чыккандан кийин балким биз аны байкап калдык.
Мисалы Казакстандабы, Россияда же АКШ өлкөлөрүндө негизи стендап аябай актуалдуу нерсе да. Анан канча жылдан бери жүрөт эле, бирок акыркы мезгилдерде Кыргызстанда именно актуалдуу болуп кетти. Башында чыкканда ошо эркектер алып барып жүрдү. Анткени баягы эмнегедир коомчулукта мындай талаш бар го. Эркектердин юмору аялдардыкына караганда жакшыраак болот дегендейчи. Эми бул тенденцияны ким ойлоп тапкан ал деле белгисиз. Анан негизи аялдар жакынкы аралыктарда гана аралашып калды. Анан сизде негизи ушул юмор жагына эмне болуп аралашып калдыңыз, эмне себеп болду дегендей. Жана башында айттыңыз го, блогер болгум келип. Негизи ооба, эркектер көбүрөөк юмордо жүрсө, ар бир айткан сөзү кечиримдүүрөөк болот да. Аял кишинин оозуна чыккан юмор кичине улакка башкача болот да. Мен стендапка ошо мурда студент кезде, школдо окуп жүргөн кезде эле ушу тамашоо, КВН дегендерди аябай жакшы көрчүмүн, өзүм катышкым келчү, бирок деген менде уялчаакпы, белинин астына чыккандан уялып, тартынып, кысылып эле бирок ушинтерчүмүн да. Анан стендапты негизи аябай жакшы көрчүмүн. Орусча стендап, американский стендаптарды көрчүмүн. Естественно, англис тилинде эмес, орусча которулмасын. Негизи билесизби, Джим Керри, Крис Рок деген актерлорчу, ошолор стендаперлер да. Ошо американский стендап бул канча жыл, 30 жыл мурда эле чыккан да. Демек сиз кичинекей кезиңизден эле ошол көрүп жактырып жүрчүсүз. Жок, мен аны жакында билдим да. Стендапты мен жеңил желпи эле мындай эле шоу катары көрсөм, бул целое искусство экен да. Анын көп ошо чоң актерлор стендаптын баштаганын көрүп өзүм таң калдым да. Сурооңуздан кичине алыстап кеттим. Эмне болуп стендапка келдиңиз дедиңиз. Стендапка ошо отуруп эле мен эме кылдым. Бир бизнес баштайын дедим. Анан бизнес баштаганда баардык жактан реклама кетиришиң керек. Мен сулуулуктарым болгон да, салон красоты ачкан болчумун да. Анан тигил блогерлерге кайрылдым, буга кайрылдым, реклама кылып берип койгула, анан бартер сартер деп. Анан алардын айткан прайстары мага жөнтөмө туура келген жок, жак келген жок. Анан аны ойлодум, анда өзүң аудиторияңды ишти чогултуш үчүн, өзүң бизнесиңди ачып реклама кетириш үчүн башка блогерлерге акча төлөө, өзүң деле блогер болсоң болот экен да. Карагылачы азыр блогерлер канча акча табат деп суктанып. Өзүм бирок бир акча таба элекмин деп коюм блогдон. Анан эмне кылып көрсөм, кандай жагынан блог алып көрсөм деп ойлондум. Андан кийин Инстаграм баракчама ошо кыргыз стендап өзүнөн өзү эле пайда боло баштады да. Эме Мыктыбек Мукаевдин, Нурназир Талантбекова деген дагы кызыбыз бар го. Ооба. Ошолордун стендаптары чыга баштады. Андан кийин ушинтсе болот турбайбы? Мен деле мындай чымыным бар, мен деле өзүмдү өзүм күлдүрө берем депчи. Үйдөгүлөрдү күлдүрө берем, өзүм бирдемелер жазып берем, мен деле чымыным бар. Анан аракет кылып көрөйүнчү, жазып көрөйүнчү деп Мыкыга жазган болчумун. Мен да катышсам болобу десем, катышсаңыз болот, келиңиз деп. Анан барып, бизде ачык микрофон деген форматтар болот. Ушундай жаңы чыгам деп аткан стендаперлерди чакырып, чаккан бир 20 кишинин астында выступать этишет, тамашаларын текшеришет, өткөндөр өтөт, өтпөгөндөр калат. Анан ошол жака барып чыгып көрдүм. Тамашаларым жакшы өттү дегенди эл жакшы кабыл алып, андан кийин кызыгып кеттим да. Андан кийин эле 2 жумадан кийин чоң концерт болду. Драмда кыргыз стендаптын. Ошол жака чакырышып, ошондо анан биринчи жолу выступать этип, анан ошондон кийин стендап менен ооруп калдым. Азыр стендап жок. Мен жашоом кызыксыз дебеймби? Анан ошо стендапка чыкканда, баягы биринчи сахнага чыкканда кандай болду? Камералар күйгөнгө чейин дагы айтып калдыңыз, бир ары мындай сүрдөймүнбү, айта албаймынбы дегендей ойлор болчу депчи. Анан ошол сахнага чыгып көп эл, көп аудитория сени тиктеп турса дегендейчи, кандай сезимдер болду? Сахнага чыгаардын алдыңкы волнение азыр деле бар. Азыр да андан дагы жаман волнением, потому что деген азыр азбы көппү эл билип калды да. Эл келет, мен өзүмдүн күйөрман деген, өзүмдүн угармандарым бар. Ошолор келет, анан Гужин деген деп менден көп нерсе үмүт өтүп алышат. Напримерчи, анан мен чыгып алардын үмүтүн актай аламбы? Менин материалдарым жакшы болбагыла, тамашаларым күлкүлүү болбагыла деп биринчиден да азыр көбүрөөк толкунданасың. Биринчи жолу сахнага чыкканда сахнанын аркасында тургам, ошол жерден жүрөгүм жарылып өлүп каламбы депчи. Азыр чыкпай эле мени скорый менен алып кетишеби деп. Анан сахнага чыкканда биринчи 5 секундда да титиреп аткан бутун кой берет. Саламатсыздарбы деп учурашкандан кийин эле уже волнение отпускает.
Анан кийин уже эл менен аралашып сүйлөп, анан кийин уже унутуп каласың да. Анан сахнанын бүтүп, выступать этип бүтүп, сахнанын аркасына барып, анан ошо волнениянын баары кой бергенде, ошол нерсе бир адреналин да. Элестетсеңиз, өлө тердеп, кургап, калтырап, титиреп барып, анан кийин Дем алганын кулагыңа угуп дебейсизби? 10 минутта элдин алдында выступать этип, анан сахнанын аркасына келип, дегендечи ушундай антистресс да, не знаю, жана бир американский горкадан моундай бир качелядан эме аласың го, адреналин аласың го, эйфория, анан ошо кой бергенден чыгып жеңилдейсиң го, ошондой эле ощущение болот да. Анан мисалы үчүн мен айта берем да, ырчылар мисалы бир жакшы, алардын эмгегин обесценивать эткен жокмун. Негизи ырчы болгондо чыгып ырдайсың, элдер сенин ырыңды билет, ал ыр менен 2-3 жыл деле ал ырдап жүрө бересиң. Ырдайт, билет, кетесиң да. Андан кийин юмор жагында стендап, кудулдар, например, чыгып эл күлдүрүшүң керек да. Сен билбейсиң, ал материалың элге өтөбү, жагабы, жакпайбы, эл күлөбү, күлбөйбү. Каждый раз сценага чыгып күлдүрүш, сценага чыгып выступать этиш, бул өзүң үчүн риск да. Ар бир концертти башынан жазыш керек. Кайталап айтсаң эл күлбөйт, өтпөйт. Бирок негизи бир материал менен, эгер ал материал, ал бир тамашалар интернет желесине чыга элек болсо, эч жака чыга элек болсо, ютубка, инстаграмга чыга элек болсо, ал тамашаларды айта берсең болот. Кийинки концертте дагы чакан кечелерде биякта стендап барлар бар. Ошол жактарга барып да чыгып турабыз да, айтып турабыз. Ошолорду элге тарай электе ал нерсени колдоно берсе болот. Бирок 3-4 жолкуга жетет да. Андан кийин уже материалдардын баарын жаңылаш керек, жаңы нерсе жазыш керек. Анан азыр адамдарды күлдүрүш кыйын болуп калды го. Ыйлатыш оңоюраак болуп койбойбу? Азыр негизи эле адамдардын мындай эмоциянын чыгышы бир аз кыйыныраак болуп калдыбы? Мисалы рилстерде деле жанагындай чыгып калат го, күлдүрө турган нерселерчи, ага деле мындай көрүп туруп эмоция жок да, мындай деп коесуң болду да. Жашоодо деле ошол сыяктуу болуп калды, эмоциянын баары жутулуп кеткендейчи, балким ошого. Анан ушул сиз сахнага чыгып жүрүп негизи көптөн бери эле жүрөсүз ал жакта, анан ушундай бир күлкүнүчтүү бир нерселерди айтып, анан эл күлбөй калган учур болобу мындай? Орусча айтканда тишина деп коет го, чыгып элечи. Ошо. Не кыларың юмор билбей калган. жаатында. Ар бир эле юмор жаатындагы ошо тишина бир эң чоң эмеси да. Коркунуч. Коркунучу да, это ужасный. Элестет анан тишина кармак. Бирок биздин кыргыздар жакшы тишина кармабай коюшпайт. Кол чаап коюшат, жок дегендечи. Күлдүрбөсө дагы. Негизи болгонбу? Негизи болгон андай учурда импровизация деген бар. Мен күлдүрө албай калдымбы, мен ушу тамашама ишенгем деп ар кандай импровизационный жолдор менен чыгып кетсе болот. Бирок прям менде анчалык прям тыч болуп тишина болуп элди тажатып салган учур болгон эмес да менде. Кудайга шүгүр, андай нерсе болбоптур. Турлар деп коет го, ошо стендап турларга да чыгып турасызбы, башка жактарга, сырт жактарга? Именно кыргыз стендап боюнчабы? Ооба. Кыргыз стендаптан азыр бизде мыкы эле да. Ошону баштаган. Негизи мыкыга чейин деле ушу балдар жасап жүрүптүр. Азимхан Рахатов деген балдар. Андан кийин азыр ушу мыкы эле көбүнчө эле ошол уюштурат да. Чет жака турларды, именно кыргыз стендап проектиси уюштуруп, ошонун проектте жүрөм да мен. Чыгып турам. Бирок чыгып турганда качан мен Москвага бардык. Бирок мен өзүм ал убакта Москвада болчумун да. Күлө берем да, болбосо алып келмек эмессиң мени депчи. Анан кийин чет жака региондорго барып турабыз. Ош Жаламат дегенде, Көл, Каракол дегендерге, эми буюрсам 31-инде Караколго барабыз. Негизи ушул айтып атпайсызбы, чыгармачылык деп күлүп калдык го. Негизи юмор деле чыгармачылык го. Аябай кыйын чыгармачылыктын түрү. Мисалы, адамды ыйлата турган сценарий жазып коюш бир кыйла оңой болушу мүмкүн да. Мисалы, жүрөгүң ооруп аткандай бирдемкелерди жазып чыгып, бирок күлдүрүш үчүн бул мындай калеттүү нерсе да. Ар ким юморду ар кандай кабыл алат. Андан кийин сизде ушул кайсыл бир тема боюнча мындай тамаша жазыш кыйын болгон учур болобу? Мындай болбойт да бул дегендейчи. Жалгыз бой энемин да. Балам бар 12 жашта, анан мага айтат да балдар келип, сен деген азыр социальный нерселерди биз тамаша аркылуу айтып атпайбызбы? Мисалы Нурназир күйөөгө тие албай жүргөн, жашы өтүп аткан кыздардын арманы деген сыяктуу, мен ажырашкан аялдардын дагы бирдеке
үй бүлөлүү балдар үй бүлөдөгү маселелерди тамаша түрүндө чыгарышат. Мага мен үчүн эң кыйыны балдар айтышат да, сен деген жалгыз боо энесиң. Кыргызстанда жалгыз боо энелер толтура, алардын көйгөйлөрү толтура. Сен ошону юмор жаатында чыгар. Аталары, энелер, ажырашып кеткенден кийин, эки жолго түшкөндөн кийин аялына жардам берсин, балдарын таштап кеткендер толтура да. Ошолорду юмор жаатында чыгып бир сыра чымчып тийишип ошентип дейт да. Мен болсо балама келгенде андай нерсе жаза албайм. Мисалы орус стендаперлер аялдар бар. У меня есть сын, я мать-одиночка деп айтышат да. Аларга оңойлук. Мен балам жөнүндө тамаша жаза албайм. Баламды даже чыгаргым келбейт Инстаграмга. Калган бардык нерседен эле тамаша жаза берем. Анан ошо саясат жөнүндө жаза албайм. Негизи Жазгандан тийишпей турган мындай X темалардан дебейсизби? Ооба. Кооптуу нерселерге жаза албайм да. Вот ушул айтып атасыз го, эме балам бар депчи. Негизи чын эле муну Гузяйым бизде гана айтып атат деп коеюн. Эксклюзив деп элечи. Анан негизи балаңыздын бар экенин, турмушта болгонуңуз жөнүндө баягы стендапта бир ara айтып калганыңыз бар эми жолдошуңуз жөнүндө, мурунку жолдошуңуз жөнүндө, балаңыз жөнүндө негизи чын эле кеп козгогон эмессиз да эч жерде. Анан кийин негизи буга бир кандайдыр бир себеп барбы, көз тиет дейсизби, же эмне үчүн мындай балаңыз менен чогуу жүргөн моменттерди чыгарбайсыз да, Инстаграмга такыр чыгарбайсыз, Инстаграмга кээде чыгарам. Бирок деген бул эң биринчи менин каалоом эмес, бул баламдын каалоосу да. Суратка түшкүсү келбейт. Балаңыз канча жашта? Балам 12 жашта. Азыр тем более баягы жеткинчек куракта азырчы. Андан кийин жөн эле балам каалабаса деле, ага жакпай атса деле, бас менин блогум үчүн сен чыгышың керек. Сен мага бир нерсе просмотр алып келишиң керек, тине мындай деп аны тартып, бул нерсеге аралаштыргым келбейт. Тем более стендап, юмор жаатында баламды кошо аралаштырып баарыңызды кылгым келбейт да. Мен мисалы блогум үй бүлө тууралуу нерсе болсо, анда возможно чыкмак. Анан еще деген бизде деген комментарий деген нерсе бар. Инстаграмга киргизсең, балама жазып калган комментарийлер мага катуу тиеши мүмкүн. Ой, мени тим эле жерден алып көргө чапса деле мейли. Балаңызга тийишсе, балама тийишсе, мен ал адам менен соттошуп кетишим мүмкүн деп коеюн. Кудай сактасын. Анан ошон үчүн баламды аралаштыргым келбейт. Балам өзү деле каалабайт ал нерсени. Баламдын өзүнүн жолу башка, тем более чоңоюп келатат. Анан бул менин өзүмдүн жумушум, өзүм каалаган нерсем, өзүм каалаган хоббим. Андан кийин баламдын, ата-энем, апамдын, бир туугандарымдын уруксаты, алардын каалоосу жок эле, аларды кыйнап эле ошол нерсеге аларды тарткым келбейт да. Ошо. Анан ошол жолдошуңуз менен эки жолго түшүп кеткен экенсиздер. Андай юморда көп эле аралаштырып жүрөсүз. Анан негизи айтып койдуңуз го бир жерде мен кийин эки жолго түшкөндөн кийин жолдошум менен жакшы мамиледе болуп кеттим депчи. Ошол чынбы? Өкүл ата кылып деген ой болуп кетти деп. Туура эле ал, туптуура эле. Жолдошуңуз менен демек эки жолго түшкөндөн кийин да жакшы эле мамиледесиз. Ооба, жолдошум менен эки жолго түшкөнүбүзгө 10 жыл болуп калды. Балабыз где-то 1-2 жашында эки жолго түшкөнбүз. Анан жолдошум негизи аябай жакшы адам. Анан ал нерсени айтсам, жакшы болсом эмнеге кетип калдың, өзүң жиндейсиң да деп айтышы мүмкүн. Мен ал адамды кантип жаман дейм, балам атасы, жолдошумдун тем более уже экинчи үй бүлөсү бар. Андан кийин бизде эми жаңы ажырашканда бизде болгон конфликт жек көрүү, сот менен ажырашып, бири-бирибизди көргүзүп, андан кийин ойлондук. Ортодо бала бар, биз экөөбүз өмүр бою бири-бирибизден алыстай калбайбыз. Эми алыстасак дагы байлануубуз биздин уже киндигибиз байланды, ортодо балабыз бар. Андан кийин эми ал менен кармашып, жаман сөз айтышып, аны кечке жамандап, балама катуу тиет, келип атаң мындай тигиндей десем, ал атасын урса мени жамандаса, ага катуу тиет. Андан кийин кой ынтымактуу эле экөөбүз эки жолго түшүп кеткенибизге карабай, балабызды өзүн неполноценный сезбесин. Ооба, атасы экөөбүз чогуу жашабайбыз. Атасы экөөбүз бир үй бүлө боло алган жокпуз. Экөөбүздүн ой пикирибиз келген жок, тил табышкан жокпуз. Бирок биз балабызга таттыктуу эле ата-энебиз. Ал мисалы үчүн балам бир жумада 5 күн менде болсо, 4 күн менде болсо, калган күндөрү атасы менен. Чоң апасы бар, атасынын экинчи үй бүлөсү бар, андан балдары, бала чакасы бар. Балам уже алардын бир тууганы.
ошолорго барат, алар сагынышат баламды келбесе. Баламдын азыркы жубайым дагы эле мама дейт. Бирок менин көзүм жетпейт да. Айтырса деле каршы эмесмин. Азыркы жубай дагы мыкты адам экен. Менин баламды деле өзүнүн улуу баласындай кабыл алат экен. Элементарно кийинтет экен. Торговый центрге алып барып, майка, носкине чейин алып берет экен. Даже мен кийип убактым болбой калат дегендейчи. Алар тараптан баламдын тарбиялоосуну мындай атасы акча жагынан, финансы жагынан, бардык жактан колдоп келишет да. Мен менен деле сүйлөшпөйт. Балам эми өзү чоңоюп калды, өзүнүн телефону бар. Анан көбүнчө мен мамам менен сүйлөшөт ал киши. Анан мен ал менен сүйлөшүп, ал менен байланышып эметким келбейт да. Эми баары аялбыз да. Келинчегим может жаман ойлойт, кызганат деген ар кандай ситуация болот. Андан кийин мен көп ал киши менен сүйлөшүп байланышпаганга аракет кылам. Получается, бывшая кайненеси менен, менин апам менен байланышат. Анан баласы менен байланышат. Эгер албетте сизге оор тийбесе, каршы болбосоңуз, ошо эмне себептен эки жолго түшүп кеттиңиздер эле? Азыр сиз баягы жакшы нотадан айтып атканыңыздан ойлоп калдым, жөн гана мындай пикир келишпестик болгонго деп. Ал кезде жаш болчук. Ал мага 19 жашында үйлөнгөн, мен 20 жашымда күйөөгө тийгем. Анан мен негизи эле бала кыялмын да. Элестетсеңиз, мен азыр 34-төмүн, бирок мен характерим, ой жүгүрткөнүм, бала кыялдагым где-то бир 25-26 жаштагы кыздардаймын да, болбосо 30дан ашып калгандай цифра эле да. Анан ал кезде элестетсеңиз, мен вообще такыр эле бала болчу экенмин. Ал деле бала. 19, жаңы 19га чыкканда мага үйлөнгөн. Мен жаңы 20га чыкканда күйөөгө тийгем. Андан кийин ал эме жагынан кыйналдык. Канча эмне нерсе болсо деле, биз жаңы үйлөнүп, жаш элмек семья болдук. Акча жагынан аябай кыйналдык. Андан кийин ошонун аркасынан үй бүлөдө эмелер пайда боло берди, уруштар. Мен прям мага акча бер, акча эмет дечи эмесмин, бирок өзүм эле иштечимин. Бала бакчада иштечимин, ал деле бир нерсе кылып, акча тапканга аракет кылчу. Мен ошо ойлой берем да. Акча жагынан десем дагы, может, азыр бир грубо тийип, эртең пабликтерде могус акча айынан күйөөсү ажырашып кеттир деген сөздөр чыгып кетпесин. Үй бүлөдө болуп аткан бытовуханы, ушундай айткан туура болот. Үй бүлөдө болуп аткан бытовуханы экөөбүз жаштыгыбыздын айынан көтөрө албай кеттик. Ошону көтөрө албай, ошо нерседен бирге чыга албай, анан мен кетем деп экөөбүз кетем дедим, ал кетти деди, ушинтип эле эки жолго түшүп кеттик. Азыр кандай ойлойсуз ошол? Азыр сиздин жаш курагыңыздагы дагы кыздар бар да, ошондо турмушка чыкканыңыздагыдайчы. Анан ушул кандай кеңеш берет элеңиз? Ошондо эрте турмушка чыгып алганда акча болсо дагы башка нерседен дагы пикир келишпестик болуп калышы мүмкүн бекен? Шашпаш керек дегендей. Эми шашпаш керек экен десем, кээ бирлер ар кандай ситуацияда шашпагыла дейин десең, сен ошондо кыздарга күйөөгө тийбе деп акыл айтасың деши мүмкүн. Мен кандай кеңеш берем? Эрте тийсең дагы турмуштун ар кандай нерсеси болот экенине мындай көзүң жетип, ошодон прям 100% ошол адам менен ошол нерседен чыгып кетеринге көзүң жеткенден кийин, анан ошол адам менен баш кошуш керек деп ойлойм да. Анан бизде деген, мен деген еще экинчиден жолдошум экөөбүз бири-бирибизди бир күн таанып эле, жолдошум экөөбүз бир күн таанып эле үйлөнүп алганбыз да. Ага чуу деген бар эмес беле? Экөөбүз үйлөнгөндөн кийин анан тааныштык да. Может, эгер бирибизди ага чейин таанышсак. Мына ушул жеринде деген айтып коюшат го, жанагы сүйүү никеден кийин дегендейчи. Ооба, ал нерсе. Ал кандай? Бирок эгер тааныбаган анда адам менен нике кыйып эле, анан жашаш. Таанышып жашаш бул өтө рискованный нерсе да. Ошон үчүн адамды биринчи жакшылап тааныш керек. Ошо адам сеники болуш керек, ал адам сеники болуш керек. Экөөң 100% бири-бириңерге көз карашыңар туура келип, пикириңер туура келгенден кийин баш кошкон жакшы нерсе деп ойлойм да. Бирок антип айтсаң, биринчи дин жагынан алсак, биринчи нике кыйылгандан кийин экөө бири-бирине жакындаш керек, тааныш керек дейт го. Нике кыйылгандан кийин
бири менен жакын таанышып башташат деп айтат го. Дин жагынан алсак, нике кыйылганга чейин сүйлөшкөнгө болбойт го кыз жигит. Бул же анда может бирөөлөр тааныштырып, жакшы тааныштырып, со стороны адамдары, жеңелери билип, бул кызыбыздын характерин жакшы билебиз, бул бала менен точно 100% табыша алат деп эле андан кийин баш кошуп турбасачы. Бул маселеден, бул нерседен мен бирөөлөргө совет бергенден корком да. Анткени үй бүлө маселесинен өзүм бир нерсе кыйратып кетпегенден кийин мен такалып калам, если честно. Кандай совет бересиң десе, моундай совет Өзүң билесиң да дегендей. Анан мен мынтип ойлогом да. Айта албайм дейм, чын ачыгын айтканда айта албайм. Анткени ар бир адам өзүнүн башынан өткөн нерсени эле айта алат да, өзүнүн ошо аркылуу эле. Мисалы менде мондай болгон, менде мындай болгон. Менин советим монтпегиле деп айтат да. Анан глобально кыргыздын кыздары монтпегиле, кыргыздын балдары монтпегиле деп айта албайм да, если честно. Ошон үчүн бул суроодон мага аябай тердеп кеттим го. Меники деген азыр аны заключать этип коеюн ошо сөзүм. Ошо аябай жаш баш кошкондор бар да азыр деле. 18-19 жашында үйлөнүп баш кошкон жубайлар бар. Анан үй бүлөдө проблемасы жок, үй бүлө болбойт. Андан кийин ошонун баарына туруштук бере алабызбы, чогуу өтөбүзбү ошол нерседен дегенге көзүңөр жетип турса, почему нет? Чынтта үйлөнүп бири-бириңерге жоолук таяк болуп турганда жакшы. Андан кийин эң жакшысы, андан да жакшырагы аял киши деле эркек киши деле уже кичине көзү жетип, турмушка бир аз уже бышып, жаш курагы где-то 25ке жакындап калганда үйлөнгөндө жакшы болуш керек деп ойлойм. Акыл эси дагы бир аз токташып деп. Анткени өтө жаш үйлөнүп алса дагы мындай ойлор келет да, эркек балаңкы деле, кыз балаңкы деле может неме депчи. Менде подружкалар мен жүрмөкмүн, мен да бармакмын депчи, бойдок подружкаларын көрүп. Кээде кызыгып кетет жак-жакка. Бойдок жугуп. Ошон үчүн ар ким баягы өзүнүн жаштык кезин жашап алып, анан турмуш куруш керек балким. Балким. Бирок кантейин десеңчи, 30дан кийин деле жаш сезим жашаган жаш болуп жүрөрүң келет экен. Тойып эткенсиң да бул жаштык сезимдерге, жаштык кездергечи, ошон үчүн. Азыр сизде кандай болуп атат? Кайра турмушка чык деп бирөө шакек сунса, эмне дейсиз? Мен жашмын дейм дебейсизби? Турмушка чыкпайм деп эле айтам. Негизи 30дан кийин мен бир стендапта бир тамашам бар болчу. Мен 30га чыктым десем баары мени аяшат дейп, акшым жашың деле келип калыптыр. Болуп деле калыптырсың деп мени аяп карашат. Негизи алар түшүнбөйт жашы 30дан кийин башталат экенин депчи. Ушундай тамашам бар, бирок чын эле 30дан кийинки жашоом мага жагып атат. Андан кийин азырынча турмушка чыгайын, турмушка курайын деген менде планым жок. Может, это плохо. Балким жакшы, балким жаман. Балким жакшы, балким жаман. Анан кантип эле тааныбаган эле адамдар күйөөгө тий деп мага инстаграмдан жазышат да. Мага кызыктуусу, мен туугандарым, бир туугандарым, үй бүлөмдөгүлөр эч ким мени айтпайт күйөөгө тий деп. Эл айтат. Эл айтат да. Күйөөгө тийсең эле бир укмуш болуп кетесиң деп. Анан сен деген картайганда жалгыз каласың, анан тиңдей мындай депчи. Мен картайганга чейин эми табармын. Жашап турайын картайганга чейин дебейсизби? Буйруган көрөбүз, бирок азырынча такыр өзүмдү личный жашоомду уздап койдум. Мамиле бирөө менен мамиле кургандан турмушка бул анын баары баягы биринчи күйөөмөн ажырашып кеткенден кийин калган травма эмес. Негизи эле азыр көбүнчө ушу өзүм үчүн жашагым келип, баламды жакшынакай чоңойтуп, окутуп чокутуп, муга азыр чыгармачыл деп калбадымбы? Чыгармачылыгыма көбүрөөк көңүл буруп, ошол нерсе менен жашагым келип атат. Анан мондай личный жашоомду азырынча стоп коюп койдум. Жакшы. Балким жакшы, балким жакшы, балким жаман. Но иногда скучно, знаете. Ошону айтам. Мындай жалгызсыраганда учурлар болобу? Ким бир белгилөөлөрдөн бирөө айтып калды эле үйгө келип, сүйөнөргө ийин жок дегендейчи. Ооба, конечно. Мышыгым бар. Ошол мени жалгызсыратпайт дебейсизби? Мышыгымды кучактап жатып алам. Негизи сизге ушул суроо даярдап, негизи эле сизди чакыраардан ойлонуп, эмне суроо берсек деп аябай ойлондум. Анан интернеттен да издедим, сиздин интервьюларыңызды таба албадым дегендейчи. Ошо
бир интервью берип анын атылганда ошонун интервьюга барбайм деген болчумун. Просто интервью деген подкасттын өзү сурасам болобу, ошо интервью менен подкасттын айырмасы кандай? Подкастта мисалы чектөөлөр болбойт. Кенен отуруп алып, Кенен сүйлөй отуруп, бересиң, каалаган темада. Мисалы интервью айрым бир багытта болушу мүмкүн. Бир нерсени сурагысы келиши мүмкүн. Кантип популярный болуп кеттиң дегендей сөз да. Бул жакта адамды орусча айтат го жана личность депчи. Ошону ачып берүү, ачып берүү. Бизде мисалы адамдар келгенде биз аны ырчы катары эмес. Мисалы Кузя Талантбекова өзү ким да жашоодо, кандай адам? Балким ал башкача адам. Балким тиги жакта күлүп, моундай харизматичный болуп атканы менен жашоодо балким өзүңүз айтмакчы ранимаямын деп атпайсызбы? Ушундай нерселер бар да. Анан кийин айтайын дегеним, анан башка подкасттарды да көрө баштадым да. Эмелердинчи, ошо стендап жагында жүргөн Казакстанда да көп таанылуу болуп кетишти го, азыр кыздар бар, белгилүү. Анан ошолор айтат да, аялдын стендапта жүрүшү аябай кыйын экен депчи. Мен кайненем жөнүндө сүйлөгөндү жакшы көрөм дейт да. Мисалычы ал дагы ошол турмуштан ажырашкан адам окшойт да. Анан кайненесин көбүрөөк сындап айтат да ал адам. Андан кийин айтып калат, ошонун аягынан мага аябай хейт келет депчи. Мен мындай депрессияга түшүп кетем депчи. Сизде ошондой болбойбу мындай? Аял катары стендапта жүрүү кандай экен? Эң биринчи аял катары стендапта юмор жаатында жүрүш өтө эле кыйын. Негизи эле шоу бизнес дегендер мага жаккан жок дебейм. Мен кете берейин деп койбойсуң? Негизи эле шоу бизнес жаатында жүрүш өтө кыйын экен, бирок мен негизи эле көп аралашпайм деле да. Мен шоу бизнестеги адамдардан чакан эле адам тааныйм юмор жаатында. Андан кийин Мирбек Атабековду тааныйм. Мирбек Атабековду экөөбүз бири-бирибизге подписались, ошону 3 күн байрамдадым дейм. Негизи эле юмор жаатында аял кишиге аябай кыйын. Аял кишинин оозунан чыккан любой сөз сынга алынат. Кулакка аябай мындай грубо угулат кээде. Кээде аял киши айтайын десең да өзүң чектейсиң, тем более биздин маданиятка туура келбейт, биздин бардык эле адамдар ал нерсени түшүнбөйт депчи. Анан мен эң биринчи Фиттин аркасы неудобный деген легендарный тамашам бар. Уккан эмес белесиң, аны до сих пор жазып калышат. Машинада кетип баратсам деле историям атып жетет. Эмне алда машинанын аркасы удобный экен. Анан азыр фиттер сатылып кетти, азыр санат болду. Санаттын аркасын өткөрбөйсүңбү деп эле до сих пор жазып жүрөт да. Не знаю, мен пенсияга чыкканча фитт эскерип турушамы билбейм. Ошо биринчи нерсе чыкканда ал тамашам ушундай болуп кетерин, элдер ушундай кабыл алып, TikTok, Instagram бардык социалдык тармакта ушундай болуп кетерин мен күткөн эмесмин. Анан кийин хейт дегенди ошондо көрдүм да. Хейттен мен жөн эле жеп жерден алып көрүүгө чабып, бул вообще бул деген чозо позор, бул кыргыздын эмесин уят кылып, мындай кыздар жаман да сөз жазса, тамашаны түшүнгөндөр түшүндү. Анан биринчи TikTokко кирсем эле, бир паблик ошо жүктөсө эле бир 300 000 просмотр болуп кетти да. Ой, мен жүрөм го, 300 000 просмотр го деле жаадырап жайнап комментарийге кирсем, бир жакшы сөз жок, бирөө да жок. Ушундай мени сөгүшүп тур. Анан мен жаман ыйладым. Мен ал жерден жөн эле фиттин аркасы неудобный деле айтып койдум да. Я же не имела в виду другое. Алар өздөрү ошондой кабыл алып ар ким өзүнүн кабыл алуусуна жараша ошону түшүнүптүр да. Эмнеге мен ал жерден жылага чыккан жокмун, мен ал жерден сөгүнгөн жокмун, мен ал жерден ушунакай эле сүйлөдүм. Мени эмне мынча хейт мага жазышты деп ыйлап, МКга чалып десем, МК андан да жаман хейт бар көргөн киши катары. Эме деп, Кузя, баары өтөт, көмүп каласың. Хейт да адамды өстүрөт. Бул да хейт да эме жакшы жактары бар, типа. Күчтөнөсүң, чыйра аласың. Бирок ар бир адамдын айткан жаман сөзүн карап алып анан өзүңдү кайра башынан куколка кылып жасап чыга берсең дагы жаман го. Анан мен болсо жаман болуп, андан кийин жок, мен таштайм бул нерсени депчи. Мага кереги жок болду. Ошончолук кажетти деп. Видеолордун баарын өчүр депчи. Ыйлап алгам. Андан кийин бир жума депрессия болдум. Кадимкидей. Элдин баары жиберет, тааныштар жиберет. Еще минтип жиберишет да. Жакын адамдарым монтип айтканы колдогондун ордуна, жакын адам болгондо мамам унчуккан жок. Мамам мен любой начинаниям давай дейт.
тааныштарың, таныш билиштериңе карачы могу жер, могу паблик деген могу сенин видеоңду жүктөптүр, анан сени бияктан комментарийден тытып атышат деп. Жакын адамдарым 2-3 адам жазганда, ошол адамдардын жазганын мага аябай катуу тийип, тааныбаган адам отуруп алып, эми кечирип койгом, туалет дааратканада отуруп туруп жазып чыгып кетип калдым. Мен жөн унутуп калды ал. Эми ошол адамдын эле жазганды эле жүрөгүмө жакын ала берсем, анда мен бул нерсеге такыр аралашпашым керек болчу. Андан кийин Азыр кандай? азыр окуйм, комментарий окусам деле көңүл бурбайм. Анткени деген мен өзүм комментарий калтырбайм. Эч убакта жаман комментарий калтырбайм. Жакпаса өтүп кетем. Всё, жакпаса өтүп кетем. Ал нерсеге кирип, анан сен мондай бол деп жазсам, ошол адам мен айтканды угуп, мен айткандай болуп калмак беле. Туурабы? Анан карма деген нерсе бар. Мен бүгүн бирөөгө жаман сөз жаздымбы, эртең ал адамга башка комментарийден келбесе деле башка бир нерседен ал нерсе келет да башыначы. Анан карма деген нерсеге мен аябай ишенем. Ошон үчүн бирөөгө жаман сөз айткым келбейт, жаман комментарий жазгым келбейт, негизи эле жамандык кылгым келбейт. Анан ар бир комментарийин жаман комментарий калтырды, тигине мындай деп азыр кейбей да калгам, өкүнбөй да калгам. Тем более биздин комментарийлерчи жүрөгүңө тийип деп таарынып ошол нерсени ойлонуп кала турган комментарий эмес. Комментарий жазган адамдар ката менен жазышат. Биринчиден дебейсизби? Биринчиден Болду, ошондо эле бүттү деп кой. оозунан ак ит кирип кара ит чыгат. Жыдан баштап К, А бүт баарын айтып сөгөт. Анан деген аккаунттары закрытый, же болбосо левый аккаунт менен бот сыяктуу катары жазат. Шуну айтам, билесизби? Ушундай аккаунттарды көргөндөчү мен ойлоп коем, ушу туугандар эле ачып жазабы деп. Анан мен 1-2 комментарийди байкаган болчумун. Мен жана айтып өтпөдүмбү, балам жөнүндө чыгарбайм, тигине мындай. Баламды мен мурунку башыма өткөн нерсени көп адам билбейт да. Анан ошондой 1-2 комментарий калтырышкан да. Сен балаңдын атасы, анан балаң бирдеке деп, анан ошону мен билгем да, ошо өзүм мен тааныган жакын адамдарым, туугандарым эле убарыл атай левый аккаунт ачып ошо жазган окшойт депчи. Ошону ойлоп коюп атам. Ошончо аккаунт ачып алып жазып отурушмак беле деп ойлойсуң да кээде, бирок ооба таң каласың. Негизи комментаторлор жаза берет экен, бизге окшогон аялдар көңүлгө ала берет экен, ошодон кайра албай калат экен дегендейчи. Демек, адамга жакшы сүйлөп атсаң деле, укмуш болуп атсаң деле айырмасы жок. Жаман адамдан чыга берет экен да. Жаман адамдан чыга берет. Анан Бирок сындырып коюшу мүмкүн да. Ооба. Ошол каяктагы эле бир негизи жаман комментарий жазган адамдардынчы өздөрүнүн кээ бир сүрөттөрү менен болуп калат да, кирсең сен внешностьыңа сын айтып жазганчы. Сен могу жериң мондай экен, анан сен страшный экенсиң, анан сен эмискенсиң, арк экенсиң деп жазган адамды өлө красавчик окшойт деп кирсең, эми кечирип кой да. Анан негизи айтат эмеспи, бай адам сага кантип байышты үйрөтөт, сулуу адам сага комплимент айтат, успешный адам сага ийгиликке жетиштин сырын үйрөтөт деп. Анан сулуу адамчы эле комплимент айтат. Өзүнө өзү ишеними жок. Бир кыз адан кичине сулуураак болуп турса, анан успешныйраак, анан жакшыраак болуп турса, ал адам билет, ал нерсеге ал жете албаарын билет да, ичи күйүп, анан кийин аны болушунча оскорблять этип, ага сын айтып, задевать этип, анан ошол нерседен өзүн мындай жеңил сезип, ошол нерседен орусча айтканда самоутверждается, наверное, деп ойлойм да. Негизи байкасаңыздар, Инстаграмда успешный адам, сенден өйдө турган адам келип туруп сага жаман комментарий жазып, ал не до тебя. Ал адам сенин менен деле иши жок, ал андан өйдө адамдар менен сүйлөшөт дегендейчи. Анан сенден ылдый турган эле адам сени кайра басынтып, сени кемсинткенге аракет кылат болуш керек деп ойлойм да. Сенден ылдый турган адам баардык жагынан. Ошол адамдын жана ичинде эмне болсо ошонусу сыртка чыгат дейт го. Балким ошол жаман адам болгон үчүн жаман нерсе жазат. Ооба, зат. Ичи ошого толуп калган. Ал адам жакшы нерсе көрө албайт болуш керек деп ойлойм да. Любой нерседен, жумурткадан кыр издеп эле, любой нерседен эле негатив издеп эле, сөгүп сагып, ашатып жазып, анан кийин бирок ойлойм да, андай адамдын үй бүлөсүндө кандай жүрөт болду экен, досторунун арасында кандай жүрөт болду экен, достору бар бекен. Элестет, тамашаны көтөрө албаган адам өлө кыйын да. Отурсаң эле дос баласы бирдеке десе эле урташып кетет деп койбоймбу? Ооба. Бар да андайлар, негативный адамдар бар да, бирок андай адамдардын деле ошонун ичинде калган травмасы бар болуш керек деп ойлойм да. Балким. Ошодон анан ошентип
жанагы ичиндеги бүт жин баарын чачкызы келет да. Ушундан ырахат алат болуш керек да Ошо адамдар. ушунча убактысы аябай көппү ушундай отуруп алып аттайын левый аккаунт ачып жалаң блогерлерге катталып алып ошолорго комментарий жазып отура берген адамдар бар экен да. Алар ошо эмнеге ушинтишет деп койбоймунбу? Балким баягы жашоосунда бактылуу эместир, ким билет. Эмнеси болсо да андай Хейтерлер негативчи биз адамдардын азыр силерди жамандап атабыз. биз дагы бияктан айтып коелу эле деппи? Биз силерди хейтеп атабыз ооба. Ошон үчүн ошо ойлойм да. Анан байкасаңыздар, бир 90-жылдары төрөлүп 2000-жылга чейин аралыгында чоңоюп калган адамдар травмированный болушат окшойт да. Ошол эмнеден? Ошентип айтышат го көптөр. Анткени биз деген балким баягы ата энебиз үй бүлөлүк ошо шарт, ошол кезде жашоо башкача эмес беле? Азыр такыр башкача го. Мисалы кичинекей балдар менен азыр башкача мамиле кылабыз го. Детская травма деген нерсе болупчу. Ошого ишенесизби? Мен детская биз деген травманы реально алчу элек го. Там камчы менен, өлүк менен дегенечи, шыбык менен. Эми билбейм, баягы ойлоп атам да, андай психология өнүгүп кеткенден кийин эле тоже башыбызга байлап атабы анын баарын Анын депчи. баарын мен какой-то бир нерсеси бар деп ойлойм. Потому что биз деген ата энелер, мисалы мен балама, балам, я тебя люблю, мама дейт. Я тоже тебя люблю. Мен апабызга биз айта албайбыз го азыр. Ооба. Ыйлагың келет. Ооба. Жана эме социальный эксперименттер келип, позвони маме, скажи, что люблю десе ал ыйлашат го. Анан биз ошо баягы чувство, эмоциябызды мондай раскрывать этпей чоңойгонбуз да. Балким ошол бир ата энебиздин мындай сүрдүү көрө берчү, сүйөм деп айтсаң деле уруп салчу да эле. Эмне сүйүү биз үчүн башкача нерсе түшүнчүк да. Сүйүү деген нерсе. Даже азыр деле мисалы азыркы жаш балдар үй бүлөлөрү менен курган мамилеси баласынын көзүнчө аялынан келип гүл алып берет, аялын кучактайт, андан баласы көрүп, мен да чоңойгондо апама ушундай мамиле кылам, или аны көргөн кызы, мен чоңойгондо менин жолдошум мага ушундай мамиле кылыш керек экен, мага ушинтип гүл анткени апам атам да ушинтип атат депчи. Анан бизде баягы сүр атабыз бизге сүрдүү болчу эле го. Андан кийин балким эми билбейм, например, ошентейин десең, биз бирок ошого жараша турмушка ушундай чыдамдуу болуп чоңойдук. Туурабы? Жашоо, мисалы биздин поколение туруп эле кийинки технология заманына секирип кеттик. Например, биздин убакта мобильный телефон, условия, жашоо шарты вообще башкача эмес беле. Туруп бул заманга бир трансформация бир заматта өзгөрүп кетти, бир 10-15 жылдын аралыгындачы. Анан ошого койшул биздин поколениянын адамдары же сезим ушунчалык травмированныйбызбы, же ушунчалык сезимталбызбы? Бир жагынан коорсуракта келишет, грубыйрактагы болобузбу? Анан байкасаңар 2000ден өйдө жана азыр миллениал, зумеры деп атышпайбы? Биз миллениалбыз, Ооба. Биз зумерлер булар вообще башкача. 2000ден ошондо ылдыйкалары зумер болуп калышат, 2001ден нары. Ооба, зумерлер булар. Мен зумер экенмин. Сиз канча? Сиз 2004-сүзбү? Сиз эмне 92-лердей сүйлөшүп атасыз? Ошону айтып атпаймынбы, жана кемпир жутуп алган деп коюшат го. Мен мисалы, мен зумер деген менен менде андай качество жок да. Мен наоборот ошо Сиз кайсы 90-жылдардагыдай сүйлөйм сиз да. деген эме чоң апаңыз тайныйыңызды албайладыбы? Жок, мен негизи ошондойм да, жана чоң апа жутуп алган немелердей сүйлөйм да, мындай чоң энедей сүйлөйм. Сиз кайсы Бишкектен эле төрөлүп чоңойдуңузбу? Жок, жалат. Айылда чоңойдум. Кайсы жагыңызда? Аксыдан. Аксыдан. Эки эме кыргыз сүйлөшө келсе тууган чыгат эмес. Ошо андан кийин мен бирок деген ошо зумерлерге, бирок сизде зумерский качество бар экен. Зумерлерге суктанам. Зумерлер более эме болушат го, оптимистичный болушат, позитивный болушат. Ооба, анысы бар. Андан кийин көп нерсеге өзүбүз добиваться, более мондай достигатор болот экенсиңер да. Жаш болсо деле 2005-жылкы кыздын 2005-жылкы баланын машинасы бар, квартирасы бар, бизнеси бар да. Биз болсо көп жерден өсүп чектей бергенбизби? Бирок заман алдыга ошентип чуркап кетти Же да. заман чуркаганда биз кичине жетишпей калдыкпы деп ойлой берем да. Анан же мен өзүм эле ошондоймунбу деп койбоймунбу? Ишенсеңиз, мен дагы ошого таң калып берем. Каяктан алышат аны депчи. Каяктан эле ошонун баарын да беришет. Мен эле вроде бы зумермин да, мындай айтпайм. Бирок мен билбейм аны. Каяктан табасыңар деп эле.
Сиз кичине эме миллениалдар менен көп сүйлөшөт Ооба. окшойсуз, достошот окшойсуз. Мен улуулар менен көбүрөөк сүйлөшкөн үчүн го. Анан мен анан байкасаңар ошо зумерлердин мырзалары эме аял кишиге, кыз кишиге башкача мамиле кылышат. Ооба, боорукерирээк, жумшагыраак. Элементарно жаныбарларга жумшак мамиле кылышат го. А биздин классташ балдарыбыз, биздин убактагы балдар мышык сабап тепкилеп, кичине мындай жестокийрээк болуп, анан кийин жумшара баштадыкбы же азыр баардык адам поколениянын ордуна айтып коюп дагы Сөзгө калчу элек деп. сөзгө калчу эле негизи эле топурагым жеңил эле. Сахнада уят болуп калган учурчу болгонбу? Мындай ушундай турган жерден жер жарылбады, жерге кирбедим дегендейчи. Мен деген бир жолу бир концертте аябай өзүмө ишенип өтө бийик така кийип алгам да. Анан кабинетте тияк биякта басып жүргөндө вроде комфортно басып жүргөм. Анан кийин Гузя Таланбекова деп мени чакырганда басып баратып эле тизем бүктөлүп калды да. Отуруп калдыңыз. Мондай короче кээ бир кыздар така кийишет, бирок баса алышпайт. Моу тизеси бүктөлүп мынтип басып кетишет. Ооба. Ошентип тизем бүктөлгөн боюнча тизем бүктөлгөн боюнча сахнага чыгып, анан тизем бүктөлгөн боюнча номер 11 минута монологумду айтып түзөлбөй койду да. Ал эмне сүрдөнүүдөнбү же? Ошо чыгып келатып эле, короче, туура эмес бастымбы, туура эмес билесиң. Эки тизем унтуп эле, ошо бүкүрөй эле болчу эле. Азыр айтып атсаңыз Ситуация прям смешная была. Еще мындай басып баратканда мындай чыгып барасың го сахнага. Бүктөлгөн боюнча чыгып бартам, мындай турдум маңдайымда, элдер маңдайымда. Оюм баары тизем да. Блин, азыр бутум түздөй албайтам да, түз кыла албайтам. Ошонун айынан тамашаларымды да жакшы айта албай, жакшы подача кыла албай, эптеп нервничтетип анан кайра Инталы сахнадан кеткем. Ошондо Аны видеодон көрдүңүзбү? Видеодон Кандай көрсөм, чыкты? Кудай жалап көп билинбейт экен. Бирок Өзүңүзгө кадимкидей билин. мамамды барганда ошол күнү мен эже отчаянный мамамды чакырып алгам концертке. Анан мамам чакырып туруп, мамам келсе СМС жазып койгом: мама, мен анан эси чок бир аз уяттыраак тамашаларым бар, анан ошолорду уксаңыз таарынбайсыз деп коем го. Анан ошо мамам айтат: сен деген башкача басып чыктың го кызым депчи. Ал көрүп жүргөн мен бутум басканымды көрүп жүргөн, анан ошо байкаптыр да. Ошол эле болгон андан тышкары. Анан бир айым ушинтип айтып калды эле эми мен стендапермин, бирок мен баягы сиз айтмакчы мындай чектен чыккан бир аз тамашаларым бар дегендейчи, уятыраак тамашаларым бар, ошого мен атам келем десе келбеңиз дейм депчи. Анан сизде андай эмеспи? Келбеңиз Апаңыз деди элечи. Апамды келбеңиз эмес, келиңиз деп чакырып алып турганын эстеп атпаймынбы? Прям уят деле эмес болчу да. Эмне бир кичине мен деген прям открыто уят нерсе айтпайм, сөгүнбөйм, эми чуть-чуть там Кагазга ороп коем 18 плюс дейсизби? жадырына кичине апар, анан кайра чыгып кетем да. Анан үйдөгүлөр өткөндө иним айтат, мен еще подросток иним бар, анан иним, балам, мамам үчөө коюп YouTube'дан жаңы Москвадан чыккан концертибизди көрүшүптүр. Анан мен көргөндөрүн каалабайм да, либо көрсөңөр мага айтпагыла көрдүм деп дейм да. Анан мен балам орусчалыш болуп калганга мындай не осуждает да. Анан кийин наоборот мен балама келип, балам кийин азыр Instagram колдонбойт баламчы. Балам айтам: балам, Instagram'ды көчүрүп калсаң, мени бир жерден көрүп калсаң, астына жазылып турган жаман комментарийлерди окуп калсаң, кандай эме болосуң десем: мам, зачем на них внимание обращать? Деп ушинткен да. Вам это нравится делать? Да. Тогда делайте. Ар ким каалагандай жаза бербейби? Хейтеры они всегда есть и всегда будут деп койду эле баламчы. Оозум ачылып калып турмун го. Чын эле деп. Уже кийине деп балама жашаганды үйрөтүп атат. Анан Демек, убакыт өткөн сайын уят деген стереотипти өчүрүп бараттыр да, бизден кийинки эмелер. Уят, мен ал нерсени Жок, мындай айтканда, мисалы, уят дегенде айрым нерселерди, нормалдуу эле нерселерди мындай кой, уят, эл эмне дейт деген нерсе бар да. А бирок азыркы жаштар андай эмес, мисалы. алар азыр Мага баары бир дейт да. Мага баары, мен өз мнениямды айтам. Я буду делать, что хочу деген нерсеси бар.
бирок болбой эле, эми Кудай сактасын, балам мен мындай көрүнгөнүм менен аябай строгая мамамын да, баламды аябай катуу кармайм. Анан балама өткөндө сурадым да, балам кырчек көз кино көрүп атабыз, андан кийин баягы жанагындай өбүшкөн сценага келгенде биз деле ата энебиз көрө албай качып кетчү эмес беле кино көрүп атканда. Ошондой жер болуп калды. Анан Көзүң жок дегендей. балам резко как не стыдно им деп басып кетип калды. Андан кийин мен баягы эле могу жеримде жүргөн эмет. Анан балам келгенде айттым, балам, что такое для тебя стыд? Что сен үчүн мындай неприемлемый поведение эмне деп сурасам, балам эме дейт. Аял кишинин не люблю, когда женщина курит дейт. Аял кишинин тамеки чеккени это для меня неприемлемо. Арак ичкен адамдар мен үчүн аябай жат көрүнүш дейт. Андан кийин көчөдө кетип баратып өбүшкөн адамдарды мен жаман көрөм деди да. Понимаете? Значит, я правильно воспитываю деп. Анан в то же время балам анан деген эркек киши аял кишини урбаш керек. Эмне ушундай нерселер, принциптер бар ошолор. Андан кийин Демек 12 жашында эле ошонун баарына акылы жетип. Бул биз 12 жашыбызда билбейм. Эмнени ойлонуп жүрдүк эле. Балам отуруп алыптыр элечи, мага психология жөнүндө сабак берип коет да. Мен болбосо отуруп алып баламды бир вундеркинд бол, мындай бол, тигиндей бол, китеп оку, мындай деп деле эметпейм. Өзү эле, өзүнөн өзү эле английскийди үйрөнүп алыптыр. Мен билбейм, мага келип английский сүйлөсө уя аласың. Өзүнөн өзү эле баягы не по годам развитый бала да. Кичинекей кезинен эле баягы атасы эки жолу түшкөндөн кийин мен менен кошо Москвага барып, мен менен кошо иштеп, акырмайм иштеп дегенде мен менен кошо жумушка барып отурчу. Анан кичинекейинде эле ошо атасы экөөсү эки жолу түшкөндөн кийин турмушту көрүп койгондой да. Көп нерсеге түшүнүп, көп нерсеге мээси жетип турат да. Антип айта албайм мен азыркы жаштар уже уят, кийинки поколение уятсыйт дегенди прям эметпей калышат, уятсыйт эмне экенин билбей калышат деп антип айта албайм. Наоборот, алар уят деген нерсени жөн эле к месту, не к месту пихать ете бербей. Ошол да, айтайын деген ошол. Уже бир нерсе кылса деле сахнага чыгып бийлеп койсо деле уят муну дей бербей, ошол нерсени дагы мындай түшүнүү менен кабыл алып калышат болуш керек дейм да. Стереотип менен чыныгы уят болгон, адеп ахлакка туура келбеген нерсе бул эки бөлөк нерсе да. Негизи кээ бирлерин жөн эле стереотип кылып алышкан. Мынтсе болбойт, мынтсе болбойт. Эмнеге болбойт? Жооп жок. Анткени жаман болот дегендейчи. Азыркылар аны түшүнөт да, чындап эмне уят, эмне уят эмес. Можно да, мисалы. Анан бул жакшы эле көрүнүш менимче. Бирок мен ойлойм да, негизи биз азыр интернет заманы, телефон заманы болуп калып дагы азыр эме көп нерсе интернетке чыгып кетип, көп нерсе билинип калып атпайбы? Биздин тенелерибиздин убагында ошо телефон жок болгон эле жакшы болгон болуш керек депчи. Интернет жок болгон эле жакшы болуш керек депчи. Билбейбиз да. Анан ошол поколениеде адамдар келип, азыркы жаштар уяту жок, антине мындай деп айтат го. Анан мен кошула албайм да. Азыркы жаштар наоборот азыр малатсы. Иштешет баары, ичишпейт. Ичип бирөө ата энесинин мойнунда отурушпайт. Наоборот аракет кылышат. Сиздердин убагыңардагы жаштар, балдар, кыздар. Наоборот азыркы жаштардын көбүнчө наоборот динге жакын, уят деген нерсени наоборот жакшы билишет дегендейчи. Дин деп азыр ушул жакка дагы ыктап калдыңыз. Негизи бизде суроолордо да ошол дин тууралуу бар болчу. Жалпы жөндөн эле негизи стендап же юмор жагында жүргөн адамдар дейлиби, же жалпы, же өзүңүзбү, мисалы, динге болгон мамилеңиз кандай? Кандай деп ойлойсуз? Динге болгон мамилем түз. Алла Таалага ишенем. Мен просто өзүм мондай образ менен жүрүп, ошо монтип ушундай тамашаларды сүйлөп, ярко монтип жүрүп Инстаграмды ушундай совсем диндин противоположный адамдарындай жүрүп атпаймынбы? Ошентип андан кийин дин жөнүндө сүйлөгөндөн мен о заман дин жөнүндө бир нерсе айткандан кооптоном да. А так мен деле динчил адаммын. Динчил азыр балким ушундай жүрөм. Эртең 2-3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин эмне болуп кетет бир гана Кудай билет. Акыр аягы баарыбыз динге келебиз, акыр аягы баарыбыз бара турган жерибиз бир дегендей.
акырындан буюрса пока азыр мага ушу азыркы жашоом, азыркы образ жизни меня устраивает. Я не скажу, что я так аморальный образ жизни веду деп эм. Мен да Кудай деген адаммын. Бирок деген орозо кармап ушинтип эле жүрөбүз. Баягы мусулмандардын 5 парызын аткарбасак деле, азыр аткарбасак деле, ошо ниет бар. Тигил дүйнөгө кетердин астында хотя бы ошолорду аткарганга жетишип калсак экен, жетишип калсам экен деген ниетим бар менин деле. Анан акыркы кездерде ушул дин тармагы жөнүндө да өзүңүз айтып атпайсызбы? Негизи сүйлөгөндөн кооптонуп. Негизи кооптуу тема ооба. Бирок айрым нерселерди айтпай кетүүгө болбой турган дагы нерселер бар. Мыйзамдар чыгып атат. Динде көп аялдуулук боюнча азыр мыйзам боюнча тыюу салынып, дин боюнча уруксат берилип атат да, мисалычы. Сиз ошого кандай карайт элеңиз? Негизи эле могу дин деген аябай бир мындай научный дагы нерсе да. Анан кийин динди деле динге жаман эле көп адамдар эле өздөрүнүн поведениясы, өздөрүнүн жүрүм туруму бирок ал нерсеге соответствовать этпейт. Бирок дин жөнүндө сүйлөй беришет. Мисалы Инстаграмда деле комментарийде нөлө ашатып сөгүп, сыйпы, жаман нерсенин баарын жазып туруп, баракчасына кирсең, Алхамдулилля деп атпайсыз? баракчасына кирсең, чубак ажынын видеосун жүктөп койгон болот да. Ооба. Анан эмнеге анда ал адам дин жөнүндө? Динде деген бир адамга бир адам жаман сөз сүйлөбөш керек да, ушак айтпаш керек, напримерчи. Чыныгы дин эмне экенин билген адам ал нерсе менен, конечно, башын оорутпайт. Анан эки аялдуулук боюнча дин жагынан уруксат алганга болот. Эки аял алганга болот, ооба. Бирок мен аял киши катары мен ал нерсени туура эмес катары көрөм да. Даже эгер дин жактан да туура болуп атса, аял киши катары мен үчүн аял адам катары ал нерсе оор. Мен мисалы бир адамдын экинчи аялы болуп жашагым келбейт, же болбосо мен жолдошум экинчи аял болуп, эки аял алып, экөөбүздүн ортобузда өмүр бою ошол аял менен аял киши кызганчак болобуз да. Бардыгы эле эркек деле кызганчак. Аял киши мен мисалы жолдошум меникине болушун каалайсың, туурабы? Анан мен үчүн бул нерсе түшүнүп атсам деле именно мен үчүн бул жат көрүнүш да, мен каалабайт элем. Дагы же если дин жагынан туура болуп атса деле, динде бар го экинчи аял алганда деген мындай аялдарды алыш керек экен го динден. Экинчи өзүнүн, например, жардам катары ал аялга. Ал аял жесир калса, бала чакасы менен калса, ал аялдын баягы көчөдө калбасын, талаада калбасын, ар ким жардам корбоп калбасын деп, анан жардам катары үйлөнүп, анан ал балдарына каралашып, өзүнө каралашып жүрүп атпайбы. Бирок деген экинчи аял алам деген мырзалар өзүнүн аялынан да жаш, анан сулуу аялды алгысы келип атпайбы? Ооба. Ошол жери диндеги жазылган нерселерге туура келбей калат, бир аз. Анан анын үстүнө деген жанакы сиз айтып атпайсызбы, жанантип жазгандардын кирсең чубак ажыныкын коюп алат депчи. Ушундай адамдар негизи эле баягы динди окуганда өзүнө керек жерин эле алып алгандай сезилет да, мындай. Көп аял алса болот деген жерин эле алып туруп калганын чийип койчу. Динде деген эң биринчи дагы жакшы нерсеси аялга жакшы мамиле кылгыла дейт экен да. Аялды сөкпөгүлө, аялды даже комментарийден деле сөкпөйт аялдычы. Тааныбайм. Анан кийин бул динде деген аял жабын отуруш керек, жашын отуруш керек, аял этпеш керек деле болушунча бул динде туура эмес көрүнүштүү эле аял адамды аябай жаман мамиле кылып салып атышат да. Бирок ошого жараша өзү ошого соответствовать этпей эле аял кишиден көп нерсени требует этип салып атышат. Негизи жакшы мусулман болгонубуздан ар бирибиздин баягы кичине болсо дагы түшүнүгүбүздүн болгону негизи жакшы нерсе го. Анан кийин ошол сиз юмор жагында, стендап жагында жүрүп, ага чейин мындай көп башка окуялар дагы болуптур жашооңузда. Анан кийин ушул стендаптын пайда болушу мындай жашооңузда бир нерселерди өзгөрттүбү, жаңы бир нерселерди алып келдиби? Стендапка келгени мен деген ачылдым дейм. Ошо эң биринчи өзүм өзгөрдүм. Эмне жагынан адамдар менен сүйлөшүп, коммуникация жагым, оюмду ачык билдирип, ачык айтып,
уялчаак, тартынчаак болбой ушул жагым ачылды да. Бул адам ичимде жашарчы, бирок сыртка чыга алчу эмес да. Ошол адам чыкты. Анан материальный жактан эч нерсе өзгөргөн жок. Именно трансформация деп коет го. Ошо адамдар менен баатыраак тил табышып, эң негизгиси өзүм эмне оюмда эмне болсо ошону жеп албай, жута албай ошону прям айтып, элдин арасында деле, элдин алдында деле сүйлөп, ушул жагым ачылды. Дагы эмне өзгөрүү болду? Ошо окружением өзгөрдү. Финансы жактан. Финансы жактан эч нерсе. Ошол Ошол бойдон эле мен негизи эле стендапка бир акча табайын, финансы жагынан деле бир ошону көздөп келген эмесмин. Негизи эле стендаптан, именно азыр Кыргызстандан стендап боюнча көп акча тапканга деле болбойт. Бул өзүң хобби катары, өзүң увлечениең катары колдон берсең болот. Айрымдар айтып коет го, бир сахнага чыгып койсоң эле, бул акчаны быр табат дегендейчи. Эгер ошо телевизордон көргөн адамдар көзгө бай көрүнчү эмеспи эле, телевизордо Просто жүрүп чыкса андай эле. эмес экен да. Биз наоборот, биз аял киши ар бир выступлениема мен деген келбетиме аябай көңүл бурам, образыма көңүл бурам. Негизи хотя стендаптын жанрында худичен, толстовкачен, футболкачен кенен формада чыга бере турган жанрда булчу. Чыгып эле элди күлдүрүп эле. А мен үчүн мен сырткы келбетим презентабелдүү көрүнүш керек. Ар бир выступлением жок, наоборот, жаңы пиджак алам, жаңы көйнөк алам, визажистке барам, кирпигимди жасатам, чачымды жасатам. Мен наоборот, мен көп вложение кылам да. Мындай тапканыңыздан коротконуңуз көбүрөөк. Ооба, тапканым, коротконум көп. Анан Буну деген сүйө деп коет да. Мен өлүп безвозмездно сүйөм да. Анан бирок азыр Кудай жалгап, эме дегендер бар. Вечеринкалар болот, чакан иш чара, тууган күндөр болот. Жанагы фуршет деп койчу эле. Молодежь гулять этет го, карачы, картайыптым. Молодежь. Гулянкалар болот го, ошол убакыт ошондойлорго чакырып калат стендап. Тамаша айтып бериңиздер деппи? Ооба, ошондо выступать этип калабыз, ошондо акча таап алабыз. Кичине бир аз да болсо. Бирок өзүңүздөргө эмен кыргыз стендаптын өзүндө гонорар бар да. Кыргыз стендаптын өзүндө гонорар бар. Это конфиденциально десең андай деле акча эмес. Канча экенин сурабай эле коеюн, бирок бар негизи. Бар бир аз. Ошо просто көп кылса деле болот. Просто азыр эл эми бул нерсени көрүп келатат, эл эми келе баштады, билет алып, акча коротуп келе баштады. Эми бул нерседен кичине пайда көрө баштады. Тиги Нурлан Сабуровдун концерттеринде көрөсүзбү? Миллиондогон адамдар отурат го. Менче бир 2-3 жыл эле го дейм. Жакында Кыргызстанда деле ошондой болуп анткени юмор жагынан эми бир аз түшүнүп келатабыз окшойт. Юмор жагынан байкадым, Кыргызстанда КВНди жакшы көрүшөт экен. Тамашоого көп барышат, Тамашоого көп барышат экен. Мисалы кечээ мен ошо кыздар менен выступать эттим. Ошонуңуз кандай болду? Биринчи жолу деп историяңызга койгон экенсиз. Ооба. Биринчи жолу чыктым деп. Биринчи жолу чыктым. Мен КВНге ошо мурда чыккым келип мечтать этип эле ошодон детская незавершенная мечта болуп калып калган. Анан кийин 30дан ашканда калжаңдап КВНге чыкпадым мен дагы. 40ка жакындагандачы. Андай көрүнбөйсүз. Бирок зато ал мечтам бар, мечтамды аткарышым керек. Аткарбай өлүп калганча. Жанагы гештальт деп коет го. Гештальтым конкретно жаптым кечээ. Жакшы болду. Ошо мен 2000 Дворец спорта канча киши атат? 2,5 миң киши атабы? Үстүндөгүлөр менен кошкондо ошондой солдат болуп ошо билетим баары өтүп кетти. Анан ойлоп койдум. Бишкек, Кыргызстан тамашонун баары жакшы көрүшөт экен деп. Стендап чуть-чуть по-другому азыраак келет. Потому что неге мындай билбейм, бирок тамашоо тааныш окшойт да көбүнчө. Стендапты, бул жана стендапты жаш тааныбай атышат да, чын эле мындай юмордун форматын түшүнбөй атат да, мындай бир адам туруп алып айтып берсе, негизи бул башкача нерсе да, ал берки тамашалардан. Тамашоодо эми күлкү көбүрөөк окшойт да. 2-3 адам келип бир окуяны аткарып берет, а стендапта бир адам бир окуяны айтып берип атпайбы? Муну тууралуу эле еще стендапта проблемаларды айтып күлдүрөбүз да. Мен монтип анан минтип анан мен күйөөгө тийем, күйөөгө тийбей калам деп элечи. Анан тамашоодо больше шоу да. Больше шоу реально. Бирок бир нерсесин айтайын. Стендапта ошентип өздөрүнүн көйгөйлөрүн ачып бергенде өзүң көрөт да, отурган элдерчи. Ошону көрүп анан жактырышы мүмкүн да.
анан жана кайненеси жөнүндө шутка айткандардыкы ошон үчүн өтүп кетет да, баягы келиндер көрүп мокумаган дегендейчи. Негизи могу блог этот Инстаграмдан деле кайненеми келин менен тиешелүү Reels болобу, Vine болобу байкайсызбы? Көп Жакшы кетет. Потому что деген келин менен кайнененин көйгөйү биринчи да бүтпөйт дебейсизби? бүтпөйт, ал өмүр бою бүтпөй келген бүтпөйт да. Негизи ошо стендапта деле бизде 10 чакты стендапер болсо, 10 жанры, подачасы, стили, айтып берген проблемасы 10 башка. Үй бүлөлүү адамдар үй бүлөсүн айтат, жалгыз бой кыздар, балдар жалгыз бой проблемасын айтат. Арыктар арыктыгын айтат, семиздер семиз проблемасын айтат. Ошентип эле ар ким өзүнүн эмесин болот. Демек, стендапта деле мисалы ар кандай адамдар болсо, сиз айтмакчы, толук, арык ушундай адамдар болуп эле чогулуп туруп эле айтырса ар бир адам, эми коомчулукта деле бар да андай адамдар, ошондо аудиториясы ошондон дагы көтөрүлө бериши мүмкүн да. Бул Нурлан Сабуров чыккан кездерде ал аялы менен мамилесин айтчу, ошон үчүн баягы жаштарга кызык болгон экен да. Ойлоп көрсөк. Ооба, как будто Нурлан Сабуровго чейин аялы жөнүндө эч ким деле көргөн эмес да. Как будто Нурлан ачкандай да ошол нерсеничи. Нурлан Сабуровдон кийин эле стендапты жакшыраак биле баштадык го биз. Ооба. Анан тиги Эгемен Клаб боюнча сөз кылсак, ал жакта негизи эме жакшы кетти да. Реклама жакшы кетти. Балким ошон үчүн эл көп барат. Мисалы ал жерде деген Эмил Байкенин эмеси бар. Ошо адамдар, чоң адамдар Аты бар дегендейчи. Ошондо жакшы кетти. Бирок ошол жердечи мен Сизгече бардыңызбы? Жок, мен жетишкен жокмун. Бирок мен эмеден да калтырбай көрөм. Мурункуларына барчумун. Мунусуна жетишпей калдым. Анан буларда деген жана калыстар тобу күлбөй койгон учур бар го. Телефондон ушул аябай башкача көрүнөт экен да. Эл күлүп атса дагы калыстар күлбөй карап тура берсечи, мындай өтпөй калгандай көрүнө берет экен да. Мен ошо кече күнү калыстар, менин образым ошо өзүмдүн эле баягы милфовский. Өзүм эле дебейсизби? Хотя милфа деген сөз жаман эле сөз экен, мен Википедиядан окусам. Бизде милфа деген эмне деп кабыл алып калышкан? Жалгыз бой, жаш турагы өтүп калган бай, мындай өзүн карап жүргөн мындай адамдардын, аялдарды милфа деп калбадыкпы? Хотя анын эмеси совсем башка экен. Ладно. Кече күнү мен ошентип чыктым ошондой образда. Бай, өзүнчө эле уверена в себе, вот такая женщина болуп чыктым да. Андан кийин менин задачам ошо бир аз калыстар тобуна тийишип кетүү болду. Ал задачамды жакшы аткардым буюрса. Андан кийин ошо КВНде мондай экен да. Сенин тагдырыңды калыстар тобу чечип коет экен. Сенин тамашаң жакшы болсо дагы эл күлсө деле калыстарга жаккан жокпу? Ошондой эле көрүнөт экен да. Мисалы, мен көрүп отуруп, мен күлүп атканым менен калыстар күлбөй койсо, чыгып кетет да ал команда. Ал команда болбосо даярданган. 1 ай даярданган, биздин кыздар катуу даярданган. Анан деген кыздарды ошо дагы бир айтып кое турган нерсе, биз кыздар стендап командасы деген Эгеменде катышып атпайбы? Андан кийин редактура андайга чогуу барып аттым. Көп нерсени, көп тамашаларды кыздар силер айтканга болбойт. Силерге бул нерсе жарашпайт. Миниатюра ойноп. Баняда болгон окуя деген миниатюралар бар го? Ошону кыздар ойнотсо жок, силерге жарашпайт. Тура эле сүйлөп койгула, силер ушундай көп нерседен как будто бы ограничивать делать. Анан ошо бирок кече чыкты, колунан келишинче аракет көрсөттүк, анан тилекке каршы ыргып кетишти. Эми экинчи сезонго, кийинки сезонго катышабы катышпайбы билбейм, бирок кече кыздар ыйлашып аябай может мен өзүм күнөөлүү сезип, мен жакшынакай ойноп жүргөн кыздар мен келип туруп эле мен айыман ыргып кетиштүү депчи. Бирок мен жакшы эле ойноп бердим, мага күлүштү дейм. Анан эми бул нерсе нерсеби? Бирок кече действительно катуу бар эле күчтүү даярданып келиштир. Калыстар тобунан деле КВНдин системасын, КВН эмне экенин билген адамдар жюрини ошо калыс болуп берсе жакшы экен да. Тамашоодо жүргөн адамдардан, Анткени билишет, алар ходдорду билишет, түшүнүшөт. Мага ошол жакта Самат Эркинбековдун реакциясы көбүрөөк жакчы да. Мурункуларда отурат го. Анткени ал юморду түшүнгөн адам эле сага жюри болуп, анан не знаю, анан күлүп тамашаны түшүнбөгөн журналисттер келип осуждать этип кетип атышпайбы деп коесуңбу? Анан сиз айтып атпайсызбы ошол баягы айтылган милфа образ менен депчи, анан кийин
ошо сахнага чыккандан кийин ар бир адамда образ калыптанат да. Кандай көрсө, эл кандай көрсө, ошол образ менен калышың керек болот. Бул жөнүндө экөөбүз дагы сөз кылдык го. Мисалы, мени бир мындай стерва ушундай эмеде көрүп калып, ошондой болушум керек депчи. Андай ушул нерседен сыгылып кетпейсизби? Мындай дем ала албай. Мага ушул нерсе азырынча мага бул образдан өзүмө комфортно болуп атат. Мен мисалы үчүн эркектей болгону братан дегендерди андай кыла албайт экенмин. Шакылдаган жеңелердин образын кыла албайт экенмин. Мага ушул нерсе как будто бы и внешне келбетиме дагы көбүрөөк ушул нерсе жарашкандай, сүйлөгөн сөзүм, интонациям ушул нерсе мага жарашкандай. Бирок мен инстаграмданчы сиздин ылдыйга түшүп дагы көрүп чыктым. Эми биз конок чакырганда аябай изилдейбиз да. Анан ылдыйга түшүп карасам, үнүңүз ички, аябай назик экенсиз да, башкача экенсиз. Анан ойлоп атам, сиз айтып атпайсызбы, баягы раскрывать этти депчи, мени ачты депчи. Анан ошондо ойлодум, балким сиз мындай ичиңизде ушундай эле болгон сахнасында ошону ачып берип койду депчи. Ошо Мурун бирдемке кысылып ичинде жашап аткандай сезилет экен да мындай. Анан ойлоп, эки башка адам го депчи. мен негизи даже 4 башка адаммын. В плане мен деген бир көргөн адам аябай мына стерва деп ойлошот да. Мен никогда бир да жолу 34-кө чыгып уккан эмесмин. Бир көргөндө эле өлү милашка көрүндүм дегенчи. Биринчи көргөндө первое впечатление деп коет го. Мен ошо бир аябай мындай стерва, өзүн өзү мындай урушчак, ушундай бир айым катары кабыл алышат. Анан сүйлөшкөнгө келгенде эле менден өткөн наивная тютю-путю деп эле кээде өзүм жоготуп коем. Анан ошол сиз сахнада элди гүлдөрүп турган Гузель деп коеюнчу, менен үйдөгү жөнөкөй баягы кандай десем, үйдө халат кийип эле жүргөн же болбосо жана пижама кийип эле жүргөн Гузельдин айырмасы кандай? Эмне менен айырмаланат? Айырмасы жүдөп үйдө жүргөнү менен эле. Чачып кир деп коеюнбу? Эмоция жактан. Эмоция жактан үйдө жүрсөм мен деген аябай ойго батып берем. Мындай беззащитная болуп, одинокая болуп, ыйлап эле бирдеке мышык жөнүндө видеолорду көрсөм деле ыйлап эле күчүк жөнүндө видео. Үйдөн аябай мындай чувствительный адаммын. Анан эч жака чыккым келбей, эч жака баргым келбей эле ошто эркелеп эле ошто эле жата берем да. Андан кийин көчөгө чыгыш керек болгондо уже башка Гузя. Анан еще дагы бир эмем бар, мындай эркек Гузя деп коюшат. Мен эме стендапта аралашып жүргөн балдар Гузя, эркек Гузяңды ойготчу дегенчи. Кээде ушундай тарабым да ачылат. Эркектей болуп жүргөнчү, шадраңдап курчу ушинтип кээде туруп моундай женственный болуп мынтип флиртовать этип мынтип көзүм стреляйт эткен Гузя ачылат. Андан кийин туруп мынтип эркелеп, нежная болуп, слабая болуп, я хочу мороженое деген Гузя ачылат да. Мен түшүнбөйм да ошо кайсысы мага жагат, бирок мага көбүнчө ошо Сахнадагы? Жок. Жашоодогу эле. Жакшы. Анан негизи ушул стендапта, тамашоодо жүргөн адамдар негизи китеп окуйбу? Китеп окуш керек китеп. Эсесизби? Жок, мен китеп окуйм. Китеп окуйм, бирок акыркы убактары китеп окубай деле калдык го. Аудио книга окуп коймой. Анан негизи стендап тууралуу энциклопедиялар бар экен да. Как тамаша кандай жазылат, Библия комедий, как пишутся шутки деген сыяктуу азыр психологиялык китептер көп го, ошондой сыяктуу юмор тууралуу, тамаша тууралуу, тамашалар кантип жазылат, кандай ошондой китептер бар экен да. Негизи ошону окуш керек экен. Мен бирок ошону кудай буюрса окуп баштайм деп атам. Буга чейин негизи кандай китеп окуңуз? Мен көбүнчө литературный китептерди, романдарды окуйм. Анан бир эки жолу баягы психология аябай күчүнө кирип атканда жана богатый папа, бедный папа деген сыяктуу китептерди Окуп калдыңыз? Ошондойлорду окудум. Жана Лапковский деген психологдун 6 правил счастливой жизни. Көрсөң ал жактын мааниси бирок бардык нерсени эле ала бербейт экенсиң, ал нерсени, информацияны. Бир аябай жакшы китеп бар эме. Эмне деген китеп? Азыр ошонун атын эстейм, азыр эстемейинче кетпейм дебеймби? Когда женщина любит слишком сильно деген. Акыркы китебим ошо болду.
аял кишилер уязвимый болуп көп нерсени өзүбүздү жертва кыла беребиз го. Мамиледе болобу, үй бүлөдө, достук, ата энебиз, подружка баардык жактан деле аябай сонун кетип экен. Ошону кыздарга, айымдарга Сунуштайсыз, э? сунуштайм. Мен ошону сурайын деп аткам, бирок кайсыл китепти сунуштайсыз депчи. мен ошо именно ал китепти эркектер деле окуса болот. Биз негизи өзүбүз бир адамды сүйсөк, ошого өзүбүздү жертва кылып, ошо сүйүүдөн жапа чегип калып атпайбызбы? Эми баштан өтөт да ар бир эркектин деле, аялдын деле. Туура эмес адамдарды тандап алып, ошону сүйүп страдать этип жүрөрбүз. Сүйүү депчи ошонучу. Страданияны сүйүү деп кабыл алып атабыз. Мен бул адамды өзгөрттүм, бул мени сүйүп калса өзгөрөт, мен бул адамга керекмин деле, например. Ушундай айымдар бар, өзүнүн жертва кылган, напримерчи. Түшүнүктүү. Ошол китепти кеңеш бересиз. Ооба. Окуп чыгышсыз. Когда женщина любит слишком сильно деген автор ким эле? Автордун унутуп атам. Бирок ошол китепти сунуштайт элем. Аны эркектер деле окуса болот, аялдар деле окуса болот. Ал деген жана мамиле, аял менен эркектин ортосунда мамиле, то же самое ата энең менен болгон мамиле, ар кандай жана экөөсү травма, не травма деп сүйлөшпөдүкпү? Ошолордун баарын ошо китеп өзүнө камтыган экен да. Ошол нерсени окуп койгула дегендей. Анан бул биздеги салтка айланган суроо деп койбоймунбу? Азыр бактылуусузбу? Бактылуусузбу десе индус ырдап чыкты го. Ошол эске келип кетти. Ошону ырдагым келип кетти. Бактылуумун. Бактылуумун, знаете, эмнеге? Бул нерсе банально айтылышы мүмкүн. Балам аман-эсен, ата энем жанында, ден соолугум бар. Ооруа элемин, канча деген жаман оорулардан айыкпай жүргөн адамдар бар, напримерчи. Ооруган балдар бар. Ата энең ооруп калса жаман, Кудай сактасын. Эң биринчи шүгүр ошол нерседен алыс. Ошого бактылуумун. Андан кийин эгер жанагындай аял адам катары өзүңүздү бактылуу. Кээдечи аял жанында күйөөсү турса деле, сүйгөнү турса деле өзүн бактысыз сезе берет да, бактысыз сезгиси келсечи. Анан настроениең меняться кээде туруп өзүм бактысыз сезем, кээде туруп өзүм бактылуу сезем. Как стабильно ар бир аялдын баягы гормональный эмеме фонго жараша өзгөрүп турат, тоже менин эмем. В целом, если взять, бактылуумун. Иногда мен жана айтпадымбы, мен азыр личный жашоомду стоп койдум, тигине мындай депчи. Анан эми ал нерсе деле буйруган адам тургандыр. Анын Кудай буйруган болот. Анан отношениянан мамиле курушум керек, анан жигит табышым керек, күйөө тийишим керек, сүйгөн табышым керек деп издеген сайын ал нерсе сенден качат. Анан азырынча Алла таалам өзү жакшы билет бизге кандай адам керек экенин, эмне керек экенин. Анан кийин буйруган адамга жолугам деп коюп жүрөм. Так бактылуумун. Ошол бактылуумун деп атпайсызбы? Анан бактылуулук сиз үчүн эмне? Канткен адам бактылуу болот? Мен үчүн бактылуулук бул жан дүйнөнүн тынчтыгы. Точкасына тийдиңиз го. Эң башкысы ушул нерсе. Эң башкысы жан дүйнөң тынч болбой атса, анда бактылуу эмессиң да. Даже элементарно жана сүйүү деп койдумбу? Бир адам үчүн бир адам менен мамиле куруп атсаң, ал адам отношенияңар жакшы болбой атса, или ал адам менен ажырашып кетсең, жүрөгүң кысылып, жан дүйнөң кысылып, жеген тамагың өтпөй, ошол нерсе мисалы бактысыздык. Ошон в то же время ар кандай ситуациядан жан дүйнөң козголот да, тынч болбойт. Акча жагынан болобу, баардык жагынан болобу, ошо жан дүйнөң тынч болсо, ошо бактылуулук экен да. Эң сонун жооп болду окшойт. Анан бизде деген блиц суроолор деп коет, бат суроолор. Бир аз ооба жок менен жооп берсеңиз болот, бир жооп менен жооп берсеңиз болот, бир тараптан андасаңыз болот. Сахнабы же тынчтыкпы? Экөө тең. Болошун жооп берсем. Ооба, айырмасы жок. Сүйүүбү же акчабы? Койбойсузбу? Мен деген эгер сүйбөсөм, ал адамдын акчасы деле мага кызыксыз. Бирок сүйсөң, акчасы жок болсо сүйүүң тарап кетет. Ошон үчүн тоже экөө тең дебейм. Күлкүбү же чындыкпы? Баары деле экөө тең деп кутулат окшойм, э? Күлкүбү же чындыкпы? Чындык. Жалгыздыкпы же эркиндикпи? Эркиндик. Элдин пикириби же ички үнбү? Ички үн. Бир сөз менен Кузя Талантбекова ким? Көп сөз менен эч керек болуп катпайбы? Таластык да койбоймбу? Мактанып да кой. Кузя Талантбекова бактылуу болгусу келген, бактылуулукту издеген айым.
чыгармачылыктагы сыйлаган адамыңыз бир адам. Атамбеков катталды деппи? Юмор жаатында Кыргызстан Негизи эле жалпы сиз эсептеген чыгармачылыктагы. ошол адамды карап мен суктанып Ай. молодец дегенби? Ооба. Руслан Акын. Киного тартылам деген ой барбы? Киного тартылгым келет, бирок азырынча ой жок, сунуш да жок. Пока еще не предложили. Бирок тартылгым келгенде жакшы бир олуттуу киного тартылгым келет да. Азыр мен Мыктыбек байкенин фамилиясын унутуп калдым да. Мукаев. Мукаев. Мукаев беле. Мыктыбек Мукаев. Мыктыбек Мукаев. Же ошондой берсем бербей эле койсом Самат Эркинбеков же Мыктыбек Мукаев. Эч ким эмес. Самат Эркинбеков менен көп деле коллега, көп деле мамилем жок. Мыкты. Точнее, Мыкы анткени ошо чөйрөгө мени Мыкы алып келди, Мыкы жол ачып берди. Мыкы менен көбүрөөк иштешебиз да. Мыкы. Сени мактадым азыр. Мыкы жакшы адам негизи. Ушул жерин кесип туруп жөнөтүп коюңуз WhatsApp'танчы. Ооба. Стендап группасына дейинби? Анан бизде негизи башында айтпай калыптырмын. Сизге эскертиштүүбү билбедим. Белек боюнча бизде салтка айланган ушундай нерсе бар. Ушул подкасттын алдына комментарий жазышып, жакшы маанидеги хейтерлер жазбагыла деп коем. Жакшы маанидеги комментарий жазып, ошол комментарий жактыруу белгилерин көп топтосо, ошол адамга сиздин белегиңизди ыйгарабыздар. Ооба. Ал кандай белек? Ооба, мен Жанар келатып, кече күнү эгемен КВНди ызычуу болуп жүрүп, белек негизи сатып албай калыптырмын, бирок жолдо келатып ойлондум. Андан мурун менеджер кыз айтты эле, билет берсеңиз болот, сертификат берсеңиз болот деп. Анан кийин азыр боло турган кинолордон аябай жакшы кайсы киного баргысы келет. Мисалы, Бейиш 2 чыккан атпайбы кинотеатрларга. Ошол жерге 2 кишилик чакыруу билет, точнее билет белекке бере алам. Же болбосо аял киши болсо бир сулуулук тармагында бир массажга баргысы келеби? Жакшы нерсе. Элементарно. Ресницы тырмакын барып жасаткысы келеби? Ошол жактарга сертификат белек кылып бере алам. Же ошо посещениясын төлөп дегендейчи. Эркек бала болсо, дос кыз сүйлөшкөн кызы менен киного баргым келет десе, ошол жака билет же концертке барам десе, билет. Жакшы. Белекке бере алам. Ошондо кайсы нерсени кылайын дебеймби? Биз анда мындай кылалы, буга бир убакыт коюлат да. Ошол убакытта биз комментаторлордун ичинен тандайбыз, анан кызбы, эркекпи ошого карап сизге байланышалы анда. Кыздар көбүрөөк жазгыла дебейм, бир нерсеңерди жасатып аласыңар. Сулууланып аласыңар. Бирок жүрөктөн жазгыла деп калп эле жазбай. Жүрөктөн жазгандар чын эле билинет да, бирок комментарийде. Ушундай текст жазышат го кээ бирлерчи. Шуну менен биздин подкаст соңуна келип жетти. Аябай мен үчүн билбейм, мен үчүн сизди адам катары толук түрдө ачышкандай болдум. Рахмат. Ачылып бердиңиз сиз. Ачылып бердим. Чоң рахмат. Анан бизде эркин микрофон деген бар. Коомчулукка кайрылып койсоңуз болот. Юмор менен дагы. Юмор мененби? Юмор менен коомчулукка монтип кайрылгым келет да. Акыркы убактар ошо юмор тармагында көп жүргөндүктөн, юмор тармагы аябай көп сын пикирге кабыл алынып келатат. Анан биз деле юмор жаатында адамдар деле аракет кылып атышат, аракет кылат, чектен ашып кетпей, мындай жакшы тамашалаганга. Анан ошо бардык нерсени эле негатив катарында кабыл ала бербей, юморго жеңил, юмордой мамиле кылып, позитивдүү жашайлы, и так жашоо оор болуп атат. Ошон үчүн кичине болсо да силердин көңүлүңөрдү ачып, кичине оптимистичный жагынан дагы көрсөтүп берип атабыз. Ошон үчүн күлүп жашайлы. Күлүп жашасаң бардык нерсени жеңесиң да, действительно. Ошон үчүн келгиле бир күлөлү дейм. Деме Самат Эркинбеков ушундай эркин микрофон берилгенде минут коет да. Пипилдете бербегилечи. Пробкада жүрөк сугуп атканда. Шын эле. Анан еще Кыргызстандын Бишкектин водительдери аябай кичине настроениясы жок чыгышат экен, бысмылада үйдөн чыкканда эле. Тоже настроение менен айдагыла дебеймби, бири-бириңерди жаман көңүлдү көтөрүп дебейсизби? Ооба, көңүлдү көтөрүп. Чоң рахмат. Урматтуу биздин катталуучулар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Нуркыз Мерланбекова болдум. Ал эми бүгүн бизде конокто юморист, блогер, стендапер деп коеюн, Гузи Талантбекова болду. Буюрса биздин подкаст сиздерге жакты деген ойдобуз. Жакса жакты деп
момундай белгини ээринбей коюп койгула. Оюңарды жазып койгула. Айрым жерде жакпай кеткен нерселер болсо деле жаза бергиле, биз окубайбыз деп койгонсуңдар. Самое главное Кайра жазбагыла дебейин. самое главное, сы деп сөкпөгүлөчү, пожалуйста. Достор, ар бир сиздердин биздин каналга, жалпы эле ушул подкастка кошкон салымыңыздар деп билебиз. Сиздердин ушул жактыруу белгисин калтырганыңыздар дагы, катталганыңыздар дагы, комментарий жазганыңыздар да бул биз үчүн колдоо. Ошондуктан сөзсүз унутпаңыздар. Ушуну менен сак саламатта туруңуздар.